Мите курттардын 350 миңге жакын түрү бар. Кыргызстанда анын 25ке жакын түрү кездешет. Ал өз ичинен жугуу жолдору, өнүгүү баскычы боюнча бир канча түргө бөлүнөт. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө эхинококкоз оорусу туурасында маалымат бермекчибиз. Азыркы күндө ошо паразит оорулардын ичинен эң эле актуалдуу деген бул эхинококкоз, альвеококкоз оорулары болуп жатат. Себеби дегенде баардык эле өз оорулар актуалдуу, бирок анын ичинен да бул эң актуалдуу деген Кыргызстанда Саламаттык сактоо министрлиги жана башка баягы кызыктар уюмдардын, организациялардын алдында азыр маселе ушу альвеококкоз, эхинококкоз. Эхинококк бул деген мите курт оорусу болот. Аны менен орусча айтканда зооантропоноздуу заболевание деп коет. Бул адамдарда ооруй турган, жаныбарларда ооруй турган мите курт оорусу. Бул да эхинококктун возбудители. Эхинококкус мультилокулярис деп коет. Ал адамда ооз тамак аркылуу жугат. Оору эмне себептен актуалдуу анткени бул хирургиялык жол менен гана дарыланууга мүмкүн болгон оору. Эгерде ал өтүшүп кеткен болсо, анда адамда инвалидность алып барат, анан же болбосо өлүмгө алып баруучу оорулар мите курттардын оорусуна кирет. Терден, мышыктардан, мергенчилер каршыкы түлкүнүн терисин иштеткенден жугат. Ал эми иттер кайдан жуктурат дегенде, иттерге адамдар өздөрү ооруганга жол ачып берет, шарттар түзүп берет. Үй шартында союлган кой эчкилердин былжырлуу ички органдарын иттерге берет. Ошо иттер аны жегенден кийин 3 айдын ичинде, иттин ичинде завод деп койсок болот. 3 айдын ичинде курттар, чоң курттар пайда болуп, сыртка ошо чоң курттардын жумурткалыктары сыртка чыгат. Ал эми ит кайсыл жерде жүрбөсүн, ошол жерден жумурткалык сыртка ташталган болсо, адамдын оозуна баягы эле жуулбаган кол аркылуу, жуулбаган мөмө жийниш аркылуу, кайнатылбаган суу аркылуу жана башка бир айлана чөйрөдөгү бир предметтер аркылуу адамдын оозуна кирет. Аны менен ооз көңдөйүнө кирип, ашказандан тиги мите курттунун уруктары, кыргызча жалпак тил менен сүйлөгөндө, сырткы оболочкасын чечип, анан 12-чеге түшкөндө ошол жактан сиңип, 12-чеге түшкөндөн кийин ички ичеги жана жон ичегиден баардык веналардан боорго, вена порта дейт, боордун венасына барып куят. Эң биринчи баягы жабыркаган мүчө бул боор болот. Биринчи фильтр деп коет. Андан өтүп кетсе, анан өпкөгө тарайт. Өпкөдөн өтүп кетсе, большой круг деп коет. Эң чоң кан айыруу системасына кирип кетсе, баш, мээ, бөйрөк жана башка органдарга таркап кетиши абдан эле ыктымал. Өткөн 18-жылы 906 адам эхинококкоз, альвеококкоз оорулары менен операциялык жол менен дарылангандардын саны. Анын ичинен 122си альвеококкоз жана рак оорусу менен барабар деген альвеококкоз оорусу. Анын ичинен 906 сандын ичинен 20% жакыны бул 14 жашка чейинки балдардын санын түзөт. Бүгүнкү күндө жашарып жаткан оорулардын бири бул альвеококкоздарды. Аталган оору адамдын боорунда кездешет. Кээде мээге, жүрөккө, өпкөгө жайгашуусу мүмкүн. Альвеококкоз ошонун эле бир тууганы, анын аты альвеококкус мультилокулярис. Эхинококктон айырмаланып, анын деле жугуучу жолдору ошондой эле болот. Бирок эхинококктон айырмаланып, ал эхинококк болсо, мындай элестетсеңер, мындай башталганда эле вакуализация деп коет. Суу ичине суу толуп, ичине курттар толуп, мите курттар толуп, дочерние внучатые клетки деп коет да, балдары, анан неберелери чоңоюп, анан жөн эле эхинококк түртүп коет органды. Боор болсо боор, өпкө болсо өпкө жана башка мүчөлөр болсо. Ал эми альвеококк болсо инфильтративный рост деп коет да, жолунда эмне болсо ошонун баарын өсүп кетет. Мисалы, боордун жанында боор эт болсо, диафрагма ага да өсүп кетет.
кабырга болсо ага өсө берет, инфильтративный рост, ага мындай граница, чегара деген жок болот. Эхинококто болсо ал деген челик кабыгы болот, эки челик кабыгы. Челик кабыгына только суу толуп эле, мүчөлөрдү түртүп коет. Альвекокос болсо жолунда эмне болсо өсүп кетет, рактай болот. Мурун Союз учурунда бул тала жаныбарларынан жуккан оору болуп эсептелчү. Акыркы Союз тарыгандан кийин акыркы жылдары бул синантропный очаг деп коебуз. Биздин айылдагы иттер малдарды жайытка алып барат, жайлоолорго. Ошол жактан иттер тала жаныбарларынан жуктуруп, анан айылга алып келип, баягы эле өзүнүн ичинен жумурткалыктар сыртка бөлүп чыгарып, адамдарга жуктуруп, ошондон альвеококоз оорусу азыр көбөйүп баратат. Бул альвеококоз оорусу жанагы тала чычкандарында көп болот. Ошо тала чычкандарын иттер жеп алып, ошондон иттер жуктурат. Бул оору болсо баягы чоңоюп кетмейинче боор, биз хирургдар айтып коебуз, мал итасы деп. Тетиги ылдый табарсыз жакка чейин өсүп кетмейинче билинбейт. Эчтеке оорубайт, куспайт, температура көтөрүлбөйт. Бир эле нерсе болушу мүмкүн, баш жагында кичине аллергия болушу мүмкүн. Бирок ага эч ким көңүл бурбайт. Болушу мүмкүн, болбой да калышы мүмкүн. Жүрө берет. Баягы кыргыз саргаймайынча түшпөйт да. Саргайып кеткен деген өт түтүкчөлөрүнө өсүп кеткенде. Экинчи, ичине суу толо баштаганда, портальная вена жана нижний полая вена деп коет, ошолорду басып өсүп калганда, ошондо гана кайрылат. 2016-жылдан баштап пилот райондору деп атап коебуз. Алай, Кочкор райондорунда эрте дарылоо акцияларын өткүзүп келатабыз. Эрте диагностикалуу. Ошону УЗИ аппараты менен жана ИФА анализ, лабораториялык ИФА изилдөөсү менен адамдарды баягы илик да случайно эле да ошо адамдарды чакырып УЗИге тарттырганда Алай районунда 1012 адамдан 218-нен альвеококозго күмөн саноо жана бир эхинококозго күмөн саноо болгон. Канча размер болсо дагы хирургдар өтүшүп кеткенден кийин больницага түшөт да бизге. Кан тамырга өспөсү, портальный венага жок өспөсү, нижний полый венага өспөсү, жана өт түтүкчөлөрүнө өспөсү, биз аны алып боорун, альвеокок болсо боорун жартылай алабыз. Эхинококтун эки түрү болот да, ачык жана жабык алган. Аны да алып коебуз. Азыр эми алар өсүп кеткенден кийин аны реконструктивно-восстановительная операция керек болуп калат. Венага өссө, венанын ордуна протез коюш керек или трупный тамыр коюш керек. Кочкор районунда, Алай районунда ар чейрек сайын, 3 ай сайын барып УЗИге тарттырып турабыз. Ошол 100 сантиметрге чейинки чоң адамдарды 1 сантиметрге чейинки табылган альвеококоз же эхинококоздун кисталары болсо, аларга консервативдик операцияга чейинки дарылоолорду жүргүзүп келебиз. Бул альбендазол деген дары менен дарылап жатабыз. Биздин бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан альбендазол дарысы бекер келип, ошол бекер дарыланышууда. Адистер айткандай, адамдын өңү кубарып, алсырайт, табити жоголот, ичкен тамагын кусат. Убакыт өтүп, бул дарт боорго таасирин тийгизет. Боор чоңое баштайт. Бул учурда бейтапка тез арада операция жасоого туура келет. Или өтүшүп кеткен убактар азыр угуп атасыңар, көп эле массалык маалыматтарда жана Facebook баракчаларында жана Одноклассник баракчаларында жардам сурагандар именно ошо альвеокок боюнча болуп жатат. Бүт баарын өсүп кеткен, анан бир эле ыкмасы калган, боорду алмаштырыш керек. Же болбосо алып чыгып боорду ошо столдон препарировать этип алып, холодным деп коет да, муздак боордо деп коет. Анан кайра ошол жактан кайра реконструктивный восстановительный операция кылып өзүнүн боорун кайра отургузуш керек деп коет.
андай үчүн ал үчүн реперфузатор жана башка аябай высокотехнологический аппараттар жана жабдуулар керек да. Биз өзүбүздүн катарында биз чоң операцияларга даярбыз. Тилекке каршы адамдарыбызга аябай эле көп маалыматтарды берип, бул иттерден жугат, иттерди чейрек сайын дарылаш керек, бир жылда 4 жолу дарыланат деп айткан сайын, бирок ит ээлери жоопкерчилик албай келген учурлар көп катталат да. Элге айта турган нерсе, жана малдан чыккан, союп атканда чыккан ыйлакчаларды, ичи карын, боордон чыккан, өпкөдөн чыккан ыйлакчаларды итине бербей, көмбөй, эң өрттөш керек. Только өрттөш керек. Ошондо гана ошонун көбөйүп аткан бир жолун кыскартабыз. Жана ит баккандардын ээлерине итин дарылаш керек. Дары бергенден кийин бир суткага чейин итин байлап, заңы чыккандан кийин заңында өрттөш керек. Ошо адамдарга айтып келебиз, айтат элем, өздөрүнүн иттерин 4 жолу дарыласа, жолбун иттер өз учуруна атылып турса, жайытка малдарды айдаганда иттерди кошуп бергенде иттерди дарылап чыгарса, ошондо баягы альвеококкоз оорусу талаадан айылга келмек эмес да. Эхинококкоз менен үй айбандары жана адамдар ооруйт. Айрыкча ооруну таркатуучу, жугузуучу ит болуп эсептелет. Эхинококк иттин ичегисинде мителик кылып өсүп жетилет да заң менен айлана чөйрөгө бөлүнөт. Тегерегиндеги жерлерди булгайт. Жумурткалары иттин жүнүнө жабышып, андан кийин адамдарга жана малга жугат. Бул курттун жашоосунун эки формасы бар. Орусча айтканда половая, бесполая деп коет да, жыныстык жана жыныстык эмес. Адамда жана малдарда, ачакей туяктуу малдарда ал жыныссыз формада көбөйөт да, метатический жол менен көбөйөт. Ал эми иттерде жыныстык жол менен эркек курт бар, жана ургачы курт бар. Ургачы курттун членниктери болот, башы, мойну, анан эки члени, эң акыркы членнигинде аягында матка болот, ошол жагынан көп бир курттан, бир маткадан 400дөн ашык жумуртка чыгат. Бир иттин ичинде 200дөн 2000-3000ге чейин курт болушу мүмкүн. Ошону эсептеп келгенде бир курт 1,5 квадратный километрди обсеменяйт деп уругу менен жаят да жанагы. Ал эми айыл өкмөт тарабынан жолбун иттерди атууда көп жумуштарды жасалат. Бирок биз барган жерлерде мониторинг жүргүзүп турабыз. Ошол жерде көп мүчүлүштүктөр бар экенин да белгилеп жатышат. Себеби дегенде тендер объявить этишсе, баягы тендер жарыялаганда мергенчилер дайыма эле өз учурунда конкурстарга катыша бербейт. Ошондуктан жолбун иттерди атуу мындай кечеңдетилген, кээ бирки райондордо жүргүзүлбөй калган учурлар да болот. Андай көрүнүштөрдү биз сөзсүз түрдө айтып кетишибиз керек да. Тилекке каршы бул иштеп, орусча айтканда работоспособный периодто болот. Иштеген убакта адам күч кар күчүнө толгон убакта, жаштарда. Ал эми жакында эле бир көлгө барып бир эмеге экспедицияга барып мектептерди текшерсек, мектептен чыкты. Алайдын бир айылдарына барганда бир класстан 7 баладан чыкты. Ошол эң жаман ошол болуп атат да, биздин келечектеги балдарда генофондубузга аябай таасирин тийгизге турган өтө оору проблема болуп атат. Мисалы салыштырып келсек, батыш өлкөлөрүндө, Германияда, Францияда, же Израилде, ошол эле медицина алдыда болгон Израилде жылына 3 случай, 4 случай болсо, аларга катастрофа. Биздин эле больницада күнүгө 1ден 2ден эхинококк, 2 күндө 1ден же күнүгө альвеококк жазылат. Бул аябай капалага калат нерсе да.
мына жакынкы эле күндөрү мына чейрек сайын Кочкор Алай райондорго барып келип УЗИден кайра ошо адамдардын ичиндеги курттар дарылангандан кийин өсүп атабы же курттардын өсүүсү токтодубу ошо мониторингке дагы барып келдик. Ошол учурда мындай көйгөйлүү адамдын жанын кейиткен учурларга да кездешебиз. Анткени адам бир үйдөн 4-төн 5тен адамдар ооругандар бар. 4-төн 5тен ооруп бир эле боор альвеококкозу же боордон эхинококкоз эмес башынан, эки өпкөсүнөн, бөйрөгүнөн, боорунан кеткен ушундай оорулар да кездешет. Тилекке каршы биздин медицина ошо өз учурунда операция жасаса ошолор айыгып кетет. Эгерде өз учурунда кайрылбаса, анда башка жакка барып боорулорун алмаштырганга туура келип жатат. Илдеттүү жаныбарлардын ичке ичегисинде 20-30 миңге жакын тасма курттар өсүп, ар бир 2 жумада ичегиден арткы тешик аркылуу чыгып турат. Бул учурда итте же башка жаныбарларда кычышуу жаралып, куйругун же буттарын оозу менен тиштегилеп, мурду менен сүрткүлөй баштайт. Боор эхинококкозу же альвеококкозу өсүп, баягы чоңоюп, кан тамырларды, нервтерди басып, ошол жерди гана оорутуп, башка мындай клиниканы бербесе, бунун чоңоюп кеткенин эч кандай аларга клиникада билинбей жүрө берет. Профилактический УЗИ өтүш керек өзү үчүн, ар бир адам өзү үчүн. 5 мм болсо да билинет УЗИден. 5 мм болсо дагы 2 мм болсо да билинет. Ошо билингенде УЗИде узил болуп көрүнөт, же кальцинат деп көрүнөт. Ошондо проба коюп, же болбосо иммундун ферментный анализ тапшырып, эхинококкаль ошо положительный чыккандан кийин, если положительный чыгып калса, уже дары ичип башташ керек. Кан менен да текшеребиз, бул ИФА изилдөө деп коебуз. Канды алып, ошо канынан да бар экенин же жок экенин мындай билебиз. Ага чейин бирок бул классикалык метод боордук ички органдардыкы азыр УЗИ. Ал эми башка УЗИден башка да аппараттар бар да, жана компьютерный томография бар, рентген бар, баягы өпкөнү, ошолор точно диагнозду коет, кайсыл органда жайгашат жана канча сантиметр экенин баардыгын көрсөтөт. Негизи могу профилактический осмотрларды биз деген биз качан баштап атабыз? Чоң окуу жайга өткөндө баштап атпайсызбы? Ошону мектептен башташ керек да. Мектептен 1 сентябрга киргенде 1 сентябрдан мисалы деп атам да, мисалы 10 сентябрга чейин баарынан УЗИ өткөрүп койсок, табылгандардын мисалы үчүн эхинококкту дагы, альвеококкту дагы 2 сантиметрге чейин, 1,5-2 сантиметрге чейин, 3 сантиметрге чейин деле химиотерапия альбендазол менен дары менен жойсо болот. Баягы диспансерный учет деп коебуз. Биз баягы күмөн санагандардын баардыгын диспансердик учетко алып, ГСВ ФАПтарда дарыларды берип, ошо хирургдун көзөмөлүндө алар дары ичип турушат. Ушу жакын күндөрү ошо диспансердик учетто тургандар дарыны өз учурунда ичип, туура ичкен үчүн диспансердик учеттон чыгып, алар толук ошо оорусу токтоду деп хирургдар учеттон чыгарды да. Бул биз үчүн да аябай кубанычтуу кабар. Анткени ошо жүздөгөн адамдарыбыз, мына бүгүнкү күнү 350 адамыбыз ошо альвеококкоз оорусуна күмөн же точно диагнозду коюп, операцияга чейин азыр дарыларды ичип аткандардын дайыма биз тагдырын көрүп турган үчүн, жашоосун, оорусун көрүп турган үчүн диспансердик учеттон чыкканы биз үчүн да аябай чоң кубанычтуу жаңылык болду. Эхинококкоз жана альвеококкоздардына чалдыкпоо үчүн төмөнкү кеңештерди эске алуу зарыл. Тазалыкты сактоо, үйгө киргенде, тамактанаар алдында колду кир самындап таза жуу, көчөдөгү иттер менен ойнобоо, жакшы бышпаган шишкебек, жуулбаган мөмө жемиштерди колдонбоо жана малды сойгондон кийин ичке ичегилерин көмүп салуу, иттерди дарылоо эң биринчи эрежелерден болуусу керек. Биринчи кеңешим бул өзүнүн өздүк гигиенасын сактоо. Бул бир. Экинчиден профилактикалык көзөмөлдө болуу.
өзү үчүн болсо дагы, үй бүлөсү үчүн, баласы үчүн болсо дагы бүт баарды өткөрүш керек. 6 айда бирден өткөрүш керек. Ал эми эндемичный зона деп коет. Жана биз эметкен Кочкор, Алай, Жумгал, Таластын кээ бир райондору ошолор 3 ай сайын өтүп туруш керек. Эрежелерди биз болсо алтын тамгадай эле кылып баардык эле жерде айтабыз. Тилекке каршы буну баягы декламация же бир стих сыяктуу эле кабыл алынгандай да. Мектеп жамаатында деле бул диктант, сочиненияларды жаздырат, дил баян, ошолордун баардыгын. Бирок тилекке каршы бул үйдөн да тарбия болуш керек деп ойлойм да. Бул саламаттык сактоо министрлиги же билим берүү министрлиги же ветеринардык кызматкерлер тарабынан эмес, бул үйдөн да бул өздүк гигиенаны үйрөтүү, үйдөн болсо бул ден соолуктун башаты деп ойлойм да. Дени сак улут күчтүү мамлекет. Ден соолукка кам көрүңүздөр.